Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген Дастан Алымбаев Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмүндө иштегенине 1 жылдын жүзү болду. Учурда жарандардын кызыккан суроолоруна жооп берип, БШКнын кол борборунда эмгектенүүдө. Анын айтымында калктын аярлуу катмары үчүн бардык шарттар түзүлгөн бир гана ушул мекеме. Общественный правильный цех. Здравствуйте. Жок, бул жакта атайын зданиядагы жаңы бул жака көчүп келди. 1 жылдай болду. Пандустар бар, даже уборныйга чейин бүт полностью жасашкан. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ыңгайлаштырып, даже 2-3 этаждарга чыкканга дагы атайын лифттерди алып коюшкан. Мобильный лифттер деп коет. 2-3 этаждарга без проблем чыга алабыз. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясында түзүлгөн кол борбордо 11 адам эмгектенет. Алардын 8-и мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Мунун катарында Көзү Азиз, Жомарт Кокумов да бар. Иштегенине жарым ай болсо дагы техниканы бат өздөштүрүп, кол борбордун үлгүлүү кызматкери. Здесь у нас установлена специальная программа, озвучивающая для слабовидящих. Бул жакта атайын көрбөгөндөр үчүн программа орнотулган. Кайсы урушту баспа баарын айтып турат. Мунун жардамы менен тиешелүү бланкаларды толтурабыз. Жарандар бизге өздөрүнө жакын шайлоо участкаларын сурашат. Аны таап тактап беребиз. Негизинен кандай тапшырма берилбесин, эч кандай көйгөй жок эле жасайбыз. Вот также благодаря я отвечаю на звонки. То есть я могу полноценно работать и выполнять поставленные задачи. Аталган кол борбордун кызматкерлери жарандарга шайлоонун жүрүшү тууралуу маалымат берип, кызыккан суроолоруна жооп беришет. 900. Ал эми Хрусталь сөөк оорусу менен жабыркап келген Гүлмайрам Алимбай кызы мурунку шайлоолордо байкоочу болуп иштеген. Бул жолу Бор шайкомдун кызматкерлери операторлук жумушка чакырганда ойлонбостон макул болгон. Конечно, вы приходите и говорите, что вы там по прописке. Келгенибизден кийин 2 күн окутуу болду. Биринчи күн суроолор боюнча, анан экинчи күн техниканы көрсөтүп үйрөтүшүп. Башында кичине мынтип толкундануу болуп атты, себеби мен көптөн бери чөйрөгө чыкпай үйдө болуп калгандыгым үчүн. Анан биринчи, экинчи чалууну кабыл алгандан кийин эле уже мындай өзүң ишеним пайда болуп, уже мен деле эмете алат экенмин деген алдына карай сүрүлүп кеттик. Анан бул жерде биздин максат байкебиз үйрөткөн компьютер, мен компьютерден кичине көзүмдө зрением начар болгон үчүн кичине кыйналдым башында. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы жана Бириккен Улуттар уюму менен бирге ачылган кол борбордо калктын аярлуу катмарлары үчүн бардык шарттар каралган. Андан тышкары аралык сакталып, вирустун алдын алуу иштери менен бирге залалдандыруу иштери 2 саат сайын жүргүзүлүп турат. Нурай Кайратова, Бексултан Мурадилов, СТВ.